Кутман таң, баарыңыздарға кутмандуу таң. Көрүнүп угулуп жатсам плюс басабыз, связь текшеребиз. Бул түз эфир. Бүгүн 23 март болуп калды уже. Плюс басабыз, ким көрүп угуп жатса. Гүлшат, Назира, Айсалкын, Миргүл, Кыял, Адеми, Батма, Гүлмира, Гүлипа, Гүлкайыр, Беру, Гүлзара, Венера, Зульфиар, Перизат, Ойнбу, Джази, Гүлзат, Кыял, Батма, Рахат, Эркайым, Үпөл, Гүлжамал, Каракыз, Бактыгүл, Мерим, Сергүл, Гүлнара, Бакуля, Чолпон 1-ден 10-го чейин өзүбүздү настройкалайбыз. Маанайыбызды көтөрөбүз, настройубузду көтөрөбүз, энергиябызды көтөрөбүз. Баарын оңго көтөрөбүз. Кандай эс алып турдуңуздар? Так. 10 дейт. Супер. Бүгүн темабыз аябай жакшы тема. Өзү интенсив 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү бул фундамент. Фундамент бул психология. Себеби дегенде эмне үчүн психологияны биз аябай көп изучать этебиз? Себеби дегенде, мисалы көпчүлүк эле адамдар арыктагысы келет, бирок арыктабайт го. Билет кантип арыкташ, техникаларды билет, фишкаларды билет, бирок эмнегедир ошол фишка техникаларды колдонбойт. Себеби дегенде психологиясы даяр эмес. Анан бул жерде дагы ар бир инсан ар түрдүү максат менен келген, бирок эмнегедир ошол максатыңыз азыр сизде жоктур. Кантип ошол максатка жетишти билесиз, бирок кантип жеткенди билгениңиз менен жасабайсыз, аракет кылбайсыз. Себеби дегенде психология даяр эмес болуп жүргөн. Биз 10 күн бою эмне иш кылдык? Кичине мындай жыйынтыктап алайлы, эмнелерди үйрөндүк. Мына бир 11-сабак болуп калды. 10 сабактын ичинен ким эмнени үйрөндү, мындай жыйынтыктап, мындай биринчи бөлүгүбүздү жыйынтыктап кетели, анан экинчи бөлүгүбүзгө өтөлү. Экинчи бөлүк бул уже навыктар, мындайча айтканда дуал куруп, анан крышасын жабабыз үйдүн. Навык дегенде жөндөмдөрдү үйрөнөбүз эми. Лидер болуу, лидерге таандык жөндөмдөр, ораторское искусство, акча табуу жөндөмдөрү, бренд болуу жөндөмдөрү, мамиле куруу жөндөмдөрү, эми ушундай темалар болот жалаң. Мурда кыздар ой кызыксыз болуп калды сабактар дейт. Себеби дегенде психологияны изучать этсек аябай кызык, ар дайым кызык, эмоционально. Анан жөндөмдөрдү изучать эткенде кызыксыз болушу мүмкүн. Себеби дегенде бул жөндөмдөр да эмнени жасаш керек, уже фишка, техника, бул жерде уже мотивация баягындай психология берген токтолот да. Ыйлаганды токтотобуз, мисалы мына Диккенсте канча ыйладык. Өзүн өзү сүйүү деген сабакта канча ыйладык, канча ыйлап жүрдүк мына 10 күн бою. Эми ыйлабайбыз, только техниканы үйрөнөбүз. Кээ бирки адамдар үчүн өтө кызыксыз болуп кетиши мүмкүн, бирок бул жерде кызыктуу болуп, бул жер шоу эмес, концерт эмес, цирк эмес. Бул жерде биз билим алганы келдик. Мен болгон билимдер менен бөлүшөм. Кантип ушул өзүмдүн максаттарыма жетип жатам, кантип ийгилик жаратып жатам, кантип Инстаграмды подписчик көбөйттүм, кантип бренд болдум, ошолордун баары тууралуу үйрөтөм. И сиздер жасай турган болсоңуздар, тоже ошондой ийгиликтерге жетесиңер. Эрте турганды үйрөндүм дейт, шүгүр кылганды үйрөндүм дагы. Ооба, таарынычтан арылдым, ой контроль кылдым. Көпчүлүк кыздар сабакты көрбөй калгандар, ой көрбөй калдым сабагымы, анан кийин жиберип коюң, ссылка өчүп калган сабакта сурап атасыңар. Интенсивдин бир мааниси бар, эң чоң мааниси интенсивдин өзү. Интенсив сабагы ачылганын эң чоң мааниси бул адаттарды, жаңы адаттарды киргизүү, жаман, жалкоо адаттардан бизди ден соолугубузду кетире турган, ийгиликсиз кыла турган, кедей кыла турган адаттарды жок кылып, жаңы бизди ийгиликтүү, максатка жетүүчү, күчтүү, энергичный кыла турган жаңы адаттарды киргизүү жашообузга. Анан биринчи эле адат бул эрте туруу. Эмне үчүн биз эрте турушубуз керек, аны биринчи сабакта эле мен түшүндүргөм. Андыктан эрте туруп, мына сабак учурунда, онлайн учурунда көрүңүздөр. Ошол моментте көрүшсүн деп, ошол өзүн жеңсин, эрте турушту үйрөнсүн деп, биринчи интенсив деле мен айткам, саат 6-га коюлган сабак. 6-га, эртең менки таңкы 6-га коюлган. Ошондуктан бул жерде
үйрөнүш керек болот. Кантип эрте туруш керек, бүт системаны түздүк. Көпчүлүгү туруп атат, мына 200 адам күндө эртең менен турат, мен уже аттарын деле жаттап калдым. Калган канча 1600 адам бар группада, калган 1400 адам эми албетте бир 400 Россиядан болсо, калган 800 адам да Кыргызстандан. Бирок эмнегедир өзүн дагы деле жеңе албады. Ничего страшного, кийинки сабакта, может, кийинки интенсивден жеңеттир. Карта желания жасадым дейт. Карта желания боюнча биз мынул жаңы интенсивде биз карта желания жасабадык да. Бул биздин мурунку интенсивде жасадыкпы? Кайсыл интенсив жасадык? Бул биздин карта желаниябыз. Биз Дубайда болгон карта желание көрсөттүм. Карта желание сөз жасаңыздар. Карта желание иштейт. Себеби дегенде Кудайга биз көрсөтүп эле койсок оңоюраак жетет да, мындайча айтканда, мындай машина, мындай бизнес или мындай үй, мындай саякаттар деп көрсөткөндө оңоюраак иштейт да. Но биздин карта желание уже бир 3-4 нерсе болду уже жасагандан баштап, ушу 2 айдын ичинде. Карта желание чекесин монтип рамкалатып, стекло койдуруп, менин күйөөм перфекционист да, бардыгы идеально болуш керек, ушинтип билип койгон. Менин биринчи карта желанием ужасный болчу. Жанагы манеждин эле асты барго, түбү барго, доскасы. Ошону эле алып туруп эле илип, анан эптеп-септеп эле жасап койгом да. Бирок ошол дагы орундалды. Так. Настрой жөнүндө эстетип койгула дедиңер эле дейт. Кече кеч мен випте аябай настрой тууралуу сүйлөдүм. Бирок бул жерде дагы айтып кое берем. Виптегилер эгер угуп аткан болсо, дагы закрепление болот. Дагы жакшы сиңет. Кайталап укканда дагы сонун сиңет. Азыр айтып кетем. Казакстанда бар. Классно бар болгон болсо. Налбай калдым. Дагы өзүмдү сүйгөндү үйрөндүм. Ыраазы болгонду үйрөндүм. Ой контроль кылганды үйрөндүм. Сапаттар жууга баштады, душа баштады. Өзүмдү жеңдим, эрте тура баштадым, налбай калдым дагы. Эрте турганды үйрөндүм. Барыма, балдарыма билим алып жатканыма, ийгиликтүү жаратып жатканыма шүгүр. 10 күндөн бери эмнени үйрөндүңөр? Биринчи учурда биз эрте турганды үйрөндүк. Жаңы адаттарды киргиздик, китеп окуп баштадык, үй жыйнадык, ыраазы болушту үйрөндүк, өзүдү сүйүштү үйрөндүк, өзүдү кечиришти үйрөндүк, өзүдү биринчи орунга коюп, өзүдү баалашты үйрөндүк, сыйлашты үйрөндүк. Анан негативдүү ойлорду, негативдүү установкаларды алууну үйрөндүк. Ойлорду контроль кылууну үйрөндүк. Дагы эмнелерди үйрөндүк? Эмоцияны башкарууну үйрөндүк. Кечеги эле сабакта эч ким эстебеди. Эмоцияны башкарышты үйрөндүк. Кечеги сабакта эмоциональный интеллектти бийик көтөрүп жүрүүнү үйрөндүк. Жолдошубузга, аялыбызга эмоция беришти үйрөндүк. Дагы максат жазганды үйрөндүк. Азаматсыңар эстегиле, только ыраазычылык айтышты үйрөндүк. Эртең менен турганды үйрөнгөндөн башканы унутуп калыпсыңар барыңар. Максатка план түзүштү үйрөндүк. Максат конкретно, четко жазышты үйрөндүк. Өтө эле көп нерселерди үйрөндүк 10 күн убакыттын ичинде. Ладно. Настрой тууралуу кичине айтып кетип, анан кийин темабызга өтсөк, кечээ настройду айтам деп убакыт жетпей калды. Випти аябай түшүндүрдүм, бирок сиздерге дагы бир аз айтып кетем. Настрой тууралуу. Настрой деген бул эмне? Настрой деп эмне үчүн биз эртең менен туруп алып настройкалайбыз дей берем. Может, мурунку сабактарда айткандар, катышып жаткандар уже түшүнүшөт. Бирок настрой деген бул, мисалы, комуз, пианино, любой эле музыкалык аспапты биз настройкалайбыз го. Мисалы, күүсү жок комузду чертсең деле, күүсү жок болсо, менмин деген виртуозный комузчу Самара Токтокунова болсо дагы, кандай күү жетпесин, жана комуздун күүсү чыкпайт. Пианинонун да настройкасы чыгып кеткен болсо, менмин деген Моцарт келип дагы ойной турган болсо, ал уккулуктуу болбойт, настрой бузулган болсо. Ошондуктан биринчи биз настройду оңдошубуз керек болот.
кандай гана күчтүү инсан кандай лидер болбой эле кандай бир сонун инсан болсок да настройубуз бузулуп калган болсо биздин жашообуз да бузулат. Ошондуктан биринчи учурда эң маанилүү жашообузду оңдообуздун биринчи тепкичи бул настройду оңдоо. Кыргызчасы точно эмне настрой деген сөздү которуп албадым, бирок аны мааниге эмес да, главный настрой деген сөздү эле жаттап калыңыздар. Настройка. Баягы телефондо деле настройка бар, любой эле жерде, мисалы ноутбуктун настройкасы бар, ар бир нерсенин өз настройкасы бар. И адамдын дагы настройкасы бар. Мындайча айтканда, бизде вибрациялар бар, бизде эмоциялар бар, и ошолорду настройкалайбыз. И бизде көп волналар бар, бизде толкундар бар. Мен квантовый поле деген теманы түшүнгөн болсоңуздар. И ошол жерде ким аватар деген кинону көргөн болсо, жанагы аватар драконго отурат го, драконго отуруп туруп, дракон укпайт биринчи. Дракон укпайт, анан жанагы куйругу менен өзүнүн куйругун аватарымда ал бириктиргенде эмне болот? Биригип туруп, жанагы дракон экөө бири-бирин түшүнүп калат, бир волнада болуп калат. И баягы дракон баш ийип калат го. Настрой деген деле ошондой. И биз ошол волнага, мындайча айтканда, мынтип подключение кылабыз өзүбүздү. Подключаемся ошол настройго. И бизде түрдүү толкундар бар. Негативный толкундар бар, позитивный толкундар бар. И биз ошол кайсыл толкунга настройкаланып алсак, мисалы радио толкундары дале бар го, мисалы 106.5 койсок, там Европа плюс чыгып калат, 102 канча койсок, Кыргызстан обондору чыгып калгандай эле, адам деле өзүн настройкалап койсо, жашоосу ошондой болуп кете берет да. Ал тууралуу мага Тони Роббинс аябай сонун түшүндүргөн. Мурда мен настрой тууралуу такыр уккан эмесмин, түшүнбөйт болчумун. И бизнес баштаган, билесиңер, мен сетевикмин. Бизнес баштаган мезгилде такыр ишим жүрүшпөй эле, эмне кылсам деле эч болбой койду, команда кура албайм, командам келет, чачылып кетет. Бул жерде аябай сетевиктер көп, аябай пайдалуу болот менин темам. И чачылып кетет командам, ушундай эле кыйналып кеттим да. Анан наставнигим эмне болуп атат, кандай болуп атат жумушуң деп сураса, только налыйт болчумун, настройкам наалууга өтүп калган да. Ой, менин лидерлерим уктайт, эч ким жок, бир эле Дамира деген бир лидерим бар, ошол эле иштейт. Башкасы иштебейт, баардыгы уктап атат, баардыгы лох, ошентип сүйлөйт элем да. Эч ким иштебей атат, вообще чарчап калды, мен өзүм жалгыз эле иштей берип, настройкам наалуу болчу. И иштебейт дегенге настройга болуп алгам да. Иштебейт деген сөздү көп айтам, уктайт деген сөздү көп айтам, командам уктайт, новичоктор заказ кетирбейт, мен укпайт, ошондой бүт наалыйт болчумун. И эми бул жерде фокус вниманиеңарды котормого коюп алып эле башыңарды оорутпай, какая разница, эч кандай айырмасы жок. Главный настройдун маанисин түшүнүп алсаңар болду. Анан жанагы жерде ага наставнигим сураса эле ошентип наалыйт болчумун. Анан ал успокоить этпей, сабыр кыл, баары жакшы болот деп коет. Ошондоп Тониге барып калдык. Тониге барганда настрой тууралуу ушунчалык сонун түшүндүрдү, мен аябай сонун түшүндүм. Мисалы азыр мен күлсөм, өзүнөн өзү эле мен күлүп баштасам, азыр настройкам күлкүгө туруп калган болсо, сиздер эмнеге күлүп атканын билбейсиздер, себеби билбейсиздер, бирок сөзсүз түрдө менен кошуп күлөсүздөр. Бул экспериментти аябай көп жасашкан. Бирөө маршруткага чыгып аябай каткырып күлүп баштайт, там телефонун карап эле, анан элдин баары аны карап жылмайып кийин кошулуп алып күлөт. И жанагы киши күлгөн сайын, каткырып күлгөн сайын, ал боюнча YouTube'да толтура видеолор бар. И жанагы киши күлүп, ичи эзилип күлө берет да, баягы телефонун карап алып, элдер аны карап эле күлө берет. Эмнеге күлүп атканы менен иши жок, бирок каткырып күлө берет. Мисалы мен ыйлап баштасам, бук болуп, аябай кайгырып ыйласам, эмнеге ыйлап атканын билбейсиздер, бирок ыйлайсыздар. Себеби дегенде мен настройкалап коем, сиздер мындайча айтканда, мен ыйлоого, букка. И сиздер да ыйлап баштайсыздар. Эмнеге ыйлап атканыңыздарды өзүңүз эле билбейсиз, бирок ыйлай бересиз. Себеби дегенде ошол настройго түшүп каласыз да. И биз деле ошондой бир настройго түшүп калабыз. Тони айтат, биздин денебиз биринчи настройкаланат да. Денебиз, эмоциябыз, анан ошого жараша бизде ойлор, чечимдер чыга баштайт. Эгер биз денебизди алдап койсок, мисалы, адам маанай түшкөндө кандай болот денеси? Сөзсүз түрдө бели түшкөн, кашы мындай кылып түшкөн, оозунда түшкөн, сөзсүз түрдө денебиз биринчи реакция кылат негативге.
настроение түшкөндө кадимкидей билбейм, депрессивный адамды алыстан эле таанып койсо болот да. Ал мындай бүкүрөйүп, башы ылый карап, кайгырып, мимика, жесттерден эле баскан тургандан эле билип койсо болот да, адам маанайы кандай, көтөрүңкү же төмөнбү маанайы. Или адам маанайы аябай энергичный, настроениясы жакшы адамды деле алыстан көрүп койсо болот. Анын плечосу могул жерде далалары түз, күлүп турат, мимика, жесттер, көздөрү жанып турат, анан энергичный, кыймыл аракети энергичный. Уже эле алыстан эле билип койсо болот адамдын маанайы кандай, маанайы жокпу, барбы. И биринчи дене реакция кылат настройго. Мисалы азыр мен азыр сизден суранам, настройду оңдойбуз, денеңиз түз коюңуз, кадимкидей түз 1 миллиметр. И жылмаябыз, и көзүбүздү күлдүрөбүз, жылмайып мындай. Уже настрой көрүңүздөр, позитивный настрой. И дене ойлойт, ошентип дене ошентип өзүн оңдогондо, күлүп баштаганыбызда, хотя күлө турган эч нерсе жок болсо деле, могул жерге сигнал кетет, мээге настройка кетет уже. Что-то хорошее случилось, или бир жакшы нерсе болгон үчүн ушунун денеси ушинтип жыргап атат. Мен да жыргашым керек деп ой жыргап баштайт уже. И башка гормондорду иштеп баштайт, эмоция өзгөрөт, и биздин чечимдер дагы өзгөрөт. И денеге айтып атпаймынбы, ой биринчи ошол денеге карап подчиняться этет, мындайча айтканда. Дене өзгөрдү, значит мен да өзгөрүшүм керек деп ой сразу моментально өзгөрөт. Ой өзгөрөт. Мисалы, жашооңузда азыр карызга батып, кыйналып, депрессия болуп атсаңыз, аны айтпашыңыз керек болот да, настройкалаганда, наоборот, карызмын деген сайын ошол карыз волна, ошол настройдо эле жүрө бересиз. Карызыңызды эстебестен, наоборот, канча доходуңуз бар, фокус внимание доходко коюп, и вообще жок нерселерди айтып эле өзүңүздү кубандырсаңыз болот да. Мисалы, мен күндөн күнгө кирешем өсүп атат, күндөн күнгө сулуу болуп баратам, күндөн күнгө жаш болуп баратам, күндөн күнгө менин жолдошум менен мамилем сонун болуп баратат деп жок эле нерселерди айтса болот. Анан мен айттым ошол жерде, сизге деле ошондой ой келиши мүмкүн. Анда элдин баары эле өзүн ошентип алдап эле жыргап жатып калбайбы? Анда элдин баары эле байып кетпейби деген ой келди. Кантип эле ушул иштесин деп, ишенбей Тоня айтып атса, как это так, жок эле нерсени айтып отурсаң ошол боло берсе, анда элдин баары эле жыргап жатып калбайбы деген ой келди. Ошентип атсам эле Тони менин сөзүм мындай оюм окугандай эле: вы сейчас можете подумать, что это легко, ушунун баары элдин баары эле анда байып кетпейби деп ойлоп калдыңар азыр дегендей. Я такая, мен каяктан билип алды менин оюмду дедим. Бирок элдин баары 100% бул нерсени аткарбайт деп атпайбы? Аткарбайт, настройкалабайт өзүн. Бир күн аткарат, мисалы, бир күн өзүңүздү ишендиресиз, ой мен кирешем өсүп атат, анан кийин кошелегиңиз пустой экенин көргөндө, бияктан газыңызга счет келгенде, кредитиңизге счет келгенде, кайра эле кедей экениңизди, там акчаңыз жетпей атканын эстейсиз, дагы баягы настройка бузулуп, дагы настроение түшүп, дагы бүкүрөй отуруп калабыз да. Бирок бул жерде настройду бузбашың керек деп атпайбы? Хоть карызың барбы, хоть кошелегиң пустойбу, ой бүгүн пустой болсо эртең келет, уже настройду бузбаш керек деп атат. Анан чындыгында бардык эле адам 100% дисциплина болуп, контролго түшүп, настройду буза албай жүрө албайт да. Сөзсүз түрдө бузулуп кетет. Бир күн жүрөт, 2 күн жүрөт, 3-үчү күн уже баягы эски адатына, эски абалына түшүп калат. Мисалы, мен ден соолугум чындайт. Анан бир жер ооруп аткан болсо да, анан кийин жанагы жер жан ачышы ооруп баштаганда, кайра эле баягы оорукчан адамдын кейпин кийип, настройкасы ооруга түшүп калат. И алып баштайт. И 100% контролдош бул аябай кыйын. 100% адам контролдо албайт. 20% гана чындап ошол нерсеге ишенген адам гана настройканы өзгөртөт дагы, и результат алат. Дегенде чындыгында ошондой. Ишенбесеңер өзүңөр настройкалап көргүлө, канчалык деңгээлге чейин өзүңөрдү кармай аласыңар. Деди ана, мен өзүмө чечим чыгардым, мен ошол 20% адамдын ордунда болом, ичинде болом, мен закон Пареттонун эң ийгиликтүү адамдардын ичинде болом. Мен өзгөртөм настроемду, көрөйүн дедим да. Менден эмне кетти? Себеби дегенде $4000 кеткен. Ал мезгилде менин үчүн это космический огромная сумма болчу. Ошончо кетирдим. Мен ошол ар бир сумманы акташым керек. И укканымы, Тоним не десе, отур десе отур, тур десе туруп, көзүң жум десе жумуп, күл десе күлүп, айтканын жасайм дедим. Кандай задание берсе аткарам 100%. Себеби дегенде опять-таки ушунча акча кетти деп алыпчы. И настройду да оңдойм дедим. Ошол күндөн баштап жумушуң кандай болуп атат десе, ой, сонун лидерлер келип атат. Сонун мага менден да күчтүү адамдар келип атат. Командам өсүп атат, өзүнөн өзү эле балым көбөйүп атат. Ой, укмуш болуп атат дей бердим. Андай эмес, ичимдеги кичинекей Самара, эмнеле жиндүү болуп атасың, эмнеле алдап атасың, кайсы лидерди айтып атасың? Элдин баары дагы эле баягы уктап отурат, дагы эле эч ким жазбайт, чатка дагы деле заказ кетиришпейт.
Бирок мен ошентип өзүм настройкалап жок нерселерди айта баштадым. И наставнигим бир аз мындай таң калып, молодец деп калып, чогуу барганбыз деп. Настройкасы өзгөрүп калыптыр деп. Эң кызык жери ошол айда мен ошентип айткан сайын, ошентип өзүмө ишендирген сайын менден да күчтүү лидерлер келе баштады чындыгында. Ошол айда биз баллды аябай көп кылдык. Мен 15%ке чыктым. Кийинки айда уже Тониден келгенден кийинки айда мен 3700 балл менен бизде директор статусун ачып 49 000 зарплатага чыктым да. Күндөнгө кирешем өсүп атат деп өзүм алдайм. Аябай сонун болуп атат, мынчалык сонун болуп атат дей бердим. И действительно кийин уже статустар ачылды, катарынан чоң зарплаталар келе баштады. И карызыман тез эле 4 айдын ичинде кутулуп, 5 айда уже машина алып калдым. Көрдүңүздөрбү? Канчалык деңгээлде настрой ошончолук маанилүү экенин мен ошондо түшүндүм. Кийин только настройкалап жүрөм өзүмө. Эртең менен турганда эле бүгүн ийгиликтүү күн болот, бүгүн позитивный күн болот, бүгүн мен сөз белек алам, бүгүн баскан турган жерим акча, баскан турган жерим ийгилик, бүгүн я буду звездой деп ошентип настройкалайм, и ошондой боло берет да, көрдүңүздөрбү? Себеби деген мен настройдун күчүнө ишенем. И бул жерде көпчүлүгүнүн настрою бузулган. Эрте тура албай атам, убактым болбой атат, көрө албай атам, түшүнбөй атам дегенде сиздин настройкаңыз түшүнбөй жатам, тура албай атам, колуман келбей атат, өзүмө өзгөртө албай атам деген бир туура эмес волна, туура эмес толкундарга настройкалап аласыз да, ошондой эле результат аласыз. Ошондой болбой жатса дагы, окшобой жатса дагы, түшүнбөй жатсаңыз да, эртең менен тура албай атсаңыз да, эртең менен тура албай калдым деп жазып уже ошону ойлонуп атканда настройкаңыз сиз уже мен жалкоомун дегенге настройкаланып калып атасыңар. Ошон үчүн даже жаман болуп атса дагы, болуп атат, көрүп атам, окшоп атат, получается деген настройго киребиз. Бүгүн эрте тура албай калдыңызбы? Эрте тура атам деңиз, турбай атсаңыз дагы. Жалкоолугум жеңе албай атам эмес, жеңип атам, күндөн күнгө башкача болуп атат. Алдайсыз да, мындайча айтканда, сизге эмне керек болсо ошол сөздү айтасыз. Ани наоборот, көпчүлүк адамдар эмне керек эмес болсо ошону айтат дагы, и ошол результат алат. Мисалы, карыз да айтат, карыз кереги жок да. Мен ооруп атам дейт, оорунун кереги жок. Жолдошум мени сүйбөйм дейт, урушат, там кызганат, анан урат, сөгөт. Ал ошол нерсе керек бизге. Эмне керек? Бизге аны сүйүүсү керек, белектери керек, жылуу мамилеси керек. Жылуу мамиле жасап атат, белек берип атат, күндөн күнгө сонун болот. Алдайбыз, мындайча айтканда. Ошон үчүн эртең менен туруп эле, өзүңүзгө мындай блокнотуңузга өзүңүз настройкаласаңыз болот. Бүгүн мындай болот, бүгүн там ден соолугуңуз, ийгилигиңиз, бизнесиңиз, мамилеңиз кандай болот, настройкалап койсоңуз болот. И күндө бир эле күндүк нерсе эмес. Бүгүн мисалы настройкаладыңыз, эртең ак эски абалыңызга түшсөңүз болбойт. Бул контроль. Ким түшүнгөн болсо плюс басабыз, анан өзүнүн темабызга өтөбүз. Медитация да жасабай калдык. Медитация жасашыбыз керек. Бүгүн сонун медитация жасайбыз ошо лидерствого. Эми суроо сиздерге. Ким лидер дегенде кандай түшүнөт? Лидер сиз үчүн ким? Лидер сиз үчүн ким? Лидер сиз үчүн ким? Лидерге кандай таандык адаттар болуш керек? Жазсаңыз деле болот, жазбасаңыз деле болот. Жазсаңыз, мен дайыма айтам, жазышым керекпи деп жалкоологондорго. Биз ойду ойлонгондо бул ой өтө чоң күчкө ээ. Бул мегапиксель. Ойду сүйлөгөндө андан да күчкө ээ. Жанагы ой, мындайча айтканда, кичине материализоваться эте баштайт. Ойду алып туруп кагазга жазганда, ал 3 эсе күчтүү, жөн эле ойлоп койгондон көрө. Жазасызбы, жазбайсызбы, бул сиздин жумушуңуз, жазышым керекпи дегенде, ошол оюңуз дагы күчтүү иштесин, аткарылсын десеңиз жазың, анан не так уж и важно десеңиз жазбай эле коюң. Уже бул 3 жашар, 5 жашар детский суроо да, жазышым керекпи? Кааласаңыз жазың, кааласаңыз жазбаң. Лидер бул мотиватор. Жоопкерчиликтүү адам дейт. Тайманбас, чечкиндүү, жоопкерчиликтүү, оратор, иш билги, самооценкасы бийик, жоопкерчиликтүү. Ответственный биринчи орунда жүрөт. Лидер бул вождь. Күзгү дейт. Лидер бул күзгү. Лидер деген элин ойлогон адам, алдыга сүйрөгөн адам. Лидер бул алдыңкы адам. Сильный человек, ответственный, жоопкерчиликтүү, ийгиликтүү. Лидер бул аркасында чоң командасынын жетекчиси, өзүн жеңген адам. Лидер бул сен. Лидер бул тандоо. Көпчүлүк учурда адамдар мен лидермин, лидер эмесмин деп өзүн бөлүп алат. Чындыгында лидер бул
Ар бир адам лидер болуп төрөлөт. Ар бир адам. Болгону ошол лидер экенин унутуп калабыз. Лидер экенибизди унутуп калабыз. Анан ошол лидерге таандык сапаттарды жокко чыгарып алабыз да, анан мен лидер эмесмин, лидер эмес, исполнитель деп бөлүштүрүп алабыз. Чындыгында баарыбыз лидербиз, баарыбыз күчтүүбүз, баарыбыз лидер болбогонубуздачы, биз күчтүү болбогонубуздачы биз төрөлбөйт болчук. Себеби дегенде адамдын жаратылышын эстеп көрсөңүздөр, эми азыр бул жерде 18+ болсо керек бардыгы эле. Канча миллиарддаган сперматозоиддер төрөлгөнгө аракет кылат. Бирок ошонун миллиард сперматозоиддин бирөөсү эле төрөлүп чыгат. Эң күчтүүсү, эң быстрый, эң тез, эң кыйтыр, мындайча айтканда. Себеби дегенде ошончо миллиард сперматозоидден биринчи болуп жетип барыш керек маткага. Биринчи болуп жетип келгениңиз үчүн, күчтүү болгонуңуз үчүн, номер 1 болгонуңуз үчүн бул жерде азыр мени угуп отурасыз. Эгер андай болбогондо уже калган сперматозоидко окшоп өлүп калмакпыз. Эгер биз азыр төрөлгөн болсок, ушул жерде биз угуп отурган болсок, жаралган болсок, Аллах Таалам бизди жараткан болсо, бизди тандаган болсо, демек биз лидербиз. Уже төрөлгөн адамдын баары эле лидер. Себеби дегенде это конкуренция не с миллионами, а с миллиардами душами. Ал жерде канча аракет кылышты бардыгы төрөлөйүн деп. Негедир төрөлгөн жок, бирок ошол күнү дал бизге повезло. Биз повезло деле эмес, ал жаратылышын көрсөңөр ушунчалык аракет кылат. Ар бир аракет кылат, бирок бирөөсү гана жеңип чыгат. Биз ошондо уже победили гонку над миллиардами сперматозоидами. Эстеп көрсөңүздөр, биз кантип төрөлүп калганыбызды. И ошол моментте өзүңүзгө өзүңүз мындай баа берип, вау, я молодец десеңиз болот. Төрөлдүңүзбү, значит лидерсиз. Номер 1, самый быстрый, самый шустрый, самый живучий. И ошону эстеңиздер. Кийин биз унутуп калабыз лидер экенибизди. Ошондуктан бүгүн эстетебиз өзүбүзгө: мен лидермин, мен кандай быстрый элем, кандай күчтүү элем, кандай чечкиндүү элем, кандай живучий элем. Ошону эстеңиздер. Эми лидерге таандык бир нече сапаттар бар. Эми давайте сапаттар жазгыла. Кандай сапаттарга ээ болуш керек? Личный сапаттар жазабыз, анан кандай сапаттар эмес, жөндөмдөргө ээ болуш керек. Жөндөм башка, сапат башка. Мисалы, лидер чынчыл, бул сапат. Решительный, бул сапат. А жөндөм бул ораторлук жөндөмү бар, сатуучулук жөндөмү бар, мамиле куруу жөндөмү, организаторский жөндөм. Бул уже жөндөмдөр. Лидерге таандык жөндөмдөр. Анан жигитке 70 өнөр аздык кылат деген сөз бар го. Бул любой эле адамга 70 өнөр аздык кылат да, любой лидерге, мындайча айтканда. Лидер канчалык жөндөмү көп болсо, ошончолук биздин азыркы 21-кылымда, азыркы биздин онлайн векте, информационный кылымда ушунчалык баасы көтөрүлөт, мындайча айтканда. Ошондуктан көбүрөөк лидерский сапаттарга, лидерский навыктарга биз ээ болушубуз керек. Навык, жөндөм. Любой жөндөмдү адам үйрөнсө болот. Любой жөндөмдү. Мисалы, элдин астында сүйлөй албай турган ораторлук жөндөмүңүз жок болсо, окуп, практика кылып үйрөнсө болот. Сатуучулук жөндөмүңүз жок, үйрөнсө болот. Организаторский жөндөмүңүз жок, үйрөнсө болот. Бүт жөндөм, канчалык жөндөмдөр көп болсо лидерде, мисалы, Инстаграмда бренд болуу жөндөмү, интернетте иштөө жөндөмү, сатуу жөндөмү, өзүнө тартуу жөндөмү, адам менен мамиле кылуу, дипломатиялык жөндөмдөр. Канчалык ошол жөндөмдөр, навыктар көп болсо лидерде, ошончолук ал ценный, баалуу болот рынокто. Ошончолук баалуулук бул уже измеряется деньгами. Баалуулугу акча менен кайтарылат. Ошончолук сиз эң көп акча тапкан, эң көп кайтарылат да, мындайча айтканда, жөндөм, ар бир жөндөм кайтарылат. Мисалы, лидермин, бирок сүйлөй албайм десеңиз, сүйлөй албаган лидер менен ораторский искусствону жакшы түшүнгөн, жакшы өздөштүргөн лидер көбүрөөк акча табат да. Себеби дегенде ал сүйлөйт, ал спикер. Мисалы, мен сабак өтөм. Мисалы, Инстаграмды түшүнбөгөн лидерге караганда, Инстаграмды түшүнүп бренд болгон лидер көбүрөөк акча табат, Инстаграмды түшүнгөн адам. Анда мен түшүнбөйм да, колуман келбейт да, мен билбейм да, мен карып калдым да деген болсоңуз, анда настройкаңыз бузулган болот и ошол бойдон ордуңузда калып кетесиз. Бизде мына жерде билбейм, Камила эже барбы жокпу, Инстаграмды укмуш, түшүнөт. Канчага чыктыңыз, Камила жазып койсоңуз болот. Уже интенсивдин канчасына катышып атат, виптин канчасына катышып атат. Бардыгын үйрөндү, лидер болушту үйрөндү. Биздин компанияда чоң статусты ачты.
Андан сырткары мен болду, жашым өтүп калды, болду, мен небере чөбөрөлүү көрүп калдым, мен отурушум керек эми. Токуу отура беришим керек деген ойдон алыс. Камила эже аябай молодец. Барсызбы, Камила эже? Канча интенсив болбосун, күндө катышат. Кайсыл интенсив болбосун, сөз катышып эртең менен Кутман таң деп жазат да, бул чатка, группаларга, ар бир группага жазып чыгат. Мен ошо Камила эжеден энергия алам, заряжаюсь. Инстаграмды да үйрөт. Бир тема болот эми Инстаграмда 1 сааттын ичинде мен эмнени үйрөтөт элем бул жерде. Профессионально үйрөнөм десеңиздер, СММ адистер толтура 6 күндүк, 7 күндүк сабактар бар. Мен эми 1 саат мындай үстүртөн үйрөтүп коем. Бирок глубже үйрөнөм десеңиздер, мисалы ораторский искусстводан эле 1 саат сүйлөшөбүз, эң мындай сокторун берем, бирок дагы терең изучать этем десеңиздер, башка отдельный мындай ошол боюнча адис, профессионал адистерге кайрылып үйрөнсөңүздөр болот. Өкүл апам эмес, биздин командабыздагы эже. Бүгүн Камила эже жок окшойт эфирде, аябай жазчу. Ладно, жаздыңыздар сапаттарды. Уга билет, результаттан коркпойт, логикасы күчтүү. Сапаттарды жазып чыктык. Мен сиздерге азыр адамдардын түрлөрүн айтам. Кандай адамдар кандай өзүн настройка коюп алган. Паразит, вынужденный паразит, лидер, то есть аутсайдер, лидер. Азыр өзүңүздү табасыз ушул жерден. Паразит деген бул митек куурт, мындай эгер котормосуна келе турган болсок, бул митек куурт бирөөнүн ресурстары менен жашап, кыймыл аракет аз кетирип, минимальный кыймыл аракет кетирип, бирок чоң ресурс алган митек курт. Бирок адамдар дагы паразит болот. Минимальный ресурс кетирет, почти кетирбейт дагы. Башка бир адамга пиявка болуп жабышат дагы. И ошол адамдын ресурстарын соруп жашайт. Ошол адамдардын ресурстары менен жашайт. Мисалы, аялы күйөөсүнүн мойнунда жашайт. Күйөөсү багат, ал эч нерсе, эми аялы баягы үйдөгү эле милдеттерди аткарат дагы. В основном, мисалы, аял или баласы ата энесинин мойнунда жашайт. Бул жерде вынужденный паразит дегенге, мисалы, кээ бир адамдар чындап эле вынужден. Мисалы, декреттеги аял, жаңы төрөгөн аял, эми ал вынужденный паразит, ал жаңы төрөп, ал баланы карап, и пока не может да работать. Так, майыптар, инвалид деп коеюн. Инвалиддер дагы өзүн бага албайт, өзүн камкор кыла албайт, и бирөөнүн мойнунда жашайт. Карыялар, алар да уже алы күчү кетип, балдардын мойнунда жашап калат. Вынужденный паразит, дети, жаш балдарыбыз 18-ге чыкчакта, алар пока биздин мойнубузда. Дагы мына жерге кимдер кирет? Декреттеги, инвалид, в принципе ушул. Бирок мен билем декреттеги аялдарды, көпчүлүгү эле аялдарды, азыр акча тапкан, онлайн отуруп алып, аябай акча тапкан декреттеги аялдарды билем. Ал вынужденный паразитмин мен деп аны шултоо кылбайт, баланы шултоо кылбайт. Убактысы болгон убактысын бизнеске, онлайн бизнеске жумшап, көп акча тапкан декреттеги аялдарды мен көп эле тааныйм. Инвалидтерди көп эле тааныйм, акча тапкан, өзүн баккан, даже үй бүлөсүн багып койгон инвалидтерди тааныйм. Мисалы, Ник Вуйчичти ким тааныйса плюс басып койгула. Ник Вуйчич колу да буту жок, прям инвалид да. Колу да жок, буту да жок. Бирок миллиардтаган адамдарга мотиватор. Миллиардтаган адамдар жашоосун оюн өзгөрткөн күчтүү инсан. Ал үй бүлөсүн эмес, ал бир нече мамлекетти багып койчу деңгээлде зарплатасы бар. Ошончо акча табат бир эле выступлениясы менен. Мен билем көп эле карыяларды уже пенсия курагына чыгып, пенсиядан кийин чоң бизнестерди ачкан карыяларды көп эле тааныйм. Алыска кетпейли, мына KFC'ни негиздеген Сандерс, доктор Сандерс канча жашында, 70 канча жашында негиздеген бул бизнести. Мэри Кей 55-60 жашында негиздеген бизнести. Илон Масктын апасы Мэй Маск азыркы учурда деле модель, 75-ке чыгыптыр, модель, мотиватор, китеп жазды, автор. Жакында эле ошол китебин окудум. Женщина, которая ставит планы деген китебин окудум, аябай сонун китеп экен.
аябай сонун жазып бир китепти. Мен көп эле карыларды билем да, мындай өзүн өзүн баккан. Мен карып калдым эле балдарын эле бирөөнүн оюна отуруп албайт да. И мен көп эле жаш балдарды билем көп акча тапкан. Эми исключение бул жерде паразит, вынужденный паразитти түшүндүк, А кээ бирки аялдар вроде инвалид эмес, вроде декретте эмес, бирок ошентсе дагы менин күйөөм багыш керек деген принцип менен, эски принцип менен жашайт дагы. Сидит, ничего не делает, жөн эле телевизор көрүп күндө бош убактысын жөн эле кетирет да. Мисалы жумушта иштеген аял деле үй жыйнайт, идиш жуйт, оокат кылат да, мисалы да, иште акча тапкан аял деле. Ал как бы жасап кетсе болот да иш арасында. Үйүн жыйнайт, кадимки деле ошол жумуштарды аткарат. Акча таппаган аял деле ошону деле жасайт да. Мындайча айтканда экөөнүн тең преимуществосу азыркы биздин 21-кылымда бирдей эсеби дегенде стиральный машина жуйт кирибизди, свет, биз от жакпайбыз, лампа күйгүзбөйбүз, балдарыбызды памперс менен эле карайбыз, мындай баардыгынын мүмкүнчүлүктөрү бирдей эле да. Ошондуктан бул жерде мен төрөдүм эле, там үйдө отурам деп ошону шылтоо кылып албастан бош убактымда кантип өзүмө мындай жөндөмдөрүмө өнүктүрүп ушул жашоодо өзүм тапсам болот, эмне кылсам болот деп ойлонсоңуздар, мына жерде декреттеги аялдар болгон болсо тапса болот. Онлайн бизнестин түрү азыр аябай көп. Мисалы телефондон эле иштеп койсо болот да. Эми аутсайдерлерге кайтсак, бул аутсайдерлер булар паразит эмес, булар аракет кылат, иштейт. Жатып алып эле алма буш озмо пүш дебейт. Молодцы да, Чемнолго караганда молодец, аутсайдер молодец. Себеби ал аракет кылат да, кыймыл аракети бар. Бирок постоянно налыган адам да, аутсайдер ийгиликсиз адам, мындайча айтканда. Ийгиликтен сыртка чыгып кеткен аракет кылат, просто настройкасы ийгиликсиз адам болуп калган дагы. Бирок ошол нерсени өзүнүн мойнуна албайт, жоопкерчиликти мойнуна албайт. Көбүнчө бирөөнү күнөөлөп жашайт. Ийгиликсиздигине. Ата энесин, там аялын же күйөөсүн, государство, экономика, кыскасы өзүн эч качан күнөөлөбөйт, жоопкерчиликти мойнуна албайт. Аутсайдер. Жоопкерчилик өзүндө эмес, аут деген сөздөн сыртта деген. Бул ойлойт менин жашоом башка бирөөлөрдөн зависит этет. Менин жашоом сонун болмок эгер деп туруп толтура шылтоолорду айтат. Шылтоосу көп, аябай шылтоосу көп. Ийгилиге жетпейт дагы, бирөөлөргү жоопкерчиликтүү кылып, бирөөлөргө алып жашайт. Аутсайдер. Мен жесткий аутсайдер болчумун в прошлом. Только күнөөлөйт болчумун. Постоянно күнөөлөйт болчумун. Постоянно налыйт болчумун. То президент күнөөлүү, депутат күнөөлүү, бизде жумуш жок. Анан мен Россияга кетип алып, Россияда тоже орустарды күнөөлөйм. Орустар ушинтип бөлөт бизди, кыргыз, орус деп. Анан жакшы жумуш бербейт, ошон үчүн мен пол жуп жүрөм. Жакшы жумуш берсе, каяктагы бюрократия кылып койгон деп ар кимди эле жамандап, ар кимге эле күнөөлүү кылып, өзүмдө аракет жок эле ошол бирөөлөр күнөөлөйт болчумун. Кийин турмушка чыкканда күйөөм күнөөлүү болуп жүрдү. Полностью менин жашоом талкаланганда вечно урушат болчумун, алыйт болчумун. Аз акча табасың, сен ушунча жакшы акча таппаганда ушинтип көчөдө жүрбөйт элек, Россиялабайт элек. Анан сен мындайсың, андайсың, мен шубам жок, сен күнөөлүүсүң, мен машинам жок, сен күнөөлүүсүң. В общем, кийин балдарым күнөөлөп жүрдүм. Вот из-за вас я не могу работать. Балдарымды күнөөлөп, балдарым өтүп кетти күнөөлөө. Кимди күнөөлөшүм таппай. Кошуналарым ан бери күнөөлүү, полностью күнөөлүү да, аутсайдерде бардыгы күнөөлүү. Все виноваты, кроме него. Действительно ошондой аял болчумун, эстеп көрсөм. Апамы күнөөлөйм, мени медфакка окутпай койдуң, анан кийин мен ушинтип талаалап жүрөм. Атамы күнөөлөйм, мени куник кылып жаратып койдуң, анан ушундай болуп калдым. В общем, баары күнөөлүү менден башкасы. Лидер. Аутсайдерлер болсо плюс басабыз. Мен мисалы мойнума алам да, аутсайдер элем. Аз деле кээде аутсайдер болуп калам, анан аз аутсайдер болтам го деп туруп анан лидерство подключать этем. Аз деле кээде мынтип эски арым кармап калат, анан кийин мен аутсайдер болтам деп анан кийин кайра лидерге подключаться этем. Лидер бул жоопкерчиликти мойнуна алган адам. Результатына лидер бул өзүнүн результатына толук кандуу жоопкерчилик алган адам. Өзүнүн результатына.
эмне гана жумуш кылбасын, эмне мисалы эмне кылбасын, адам результат үчүн жасайт да. Результат не то болуп калса, ал бирөөнү сыртты күнөөлөбөйт, аутсайдерге окшоп. Ал өзүнө жоопкерчиликти алат. Демек, мен муну туура эмес кылып койдум. Демек, мен мына нерседе компетентный эмесмин. Демек, бул жерде профессионализм керек деп туруп, ал башынан жасап көрөт. Демек, бул жерде мен туура эмес кылып койдум деп лидер мындайча айтканда көз карашы өзүндө болот, аутсайдердин көз карашы сыртта болот. Лидер өзүнөн издейт бүт причинаны. Даже мисалы жашоосунда жамандык болуп атса дагы, мисалы жашоосунда бир жамандык, бирөө жамандык кылып койсо дагы ошол адамды күнөөлөбөйт да лидер. Демек, мен дагы мурда бирөөнө жамандык кылгам, ошол жамандыгым кайтты. Ну, классно, что азыр кайтты, чем балама же башка бирөөгө тийгенден көрө мындай карма, баягы бумерангка ишенет да. Мен мисалы мурда бирөө жамандык кылып койсо, ай деп нерв болуп ошол адам менен тытышпай калат элем. Азыр ойлонуп туруп, мен дагы ошого бирөөгө ушундай мамиле кылсам керек да. Ошого ушул нерсе кайтты да, өзүмө принимаю, Кудайдан кечирим сурап, ыраазы болуп принимать этип коет үйрөндүм да. Лидер ошондой кабыл алат. Жаман нерсе болуп атса да, бирөө жаман кылып сизди жамандап атып ушактап аткан болсо да, мен дагы илгери бирөөнү ушактап койгондурмун да, ошол нерсем кайтты. Бирөө сизге подлость кылып атса дагы, мен да подлость кылганмын. Бирөө завидовать этип, көз артып, жаман сөздөрдү сүйлөп аткан болсо, мен да көз артканмын. Мисалы, соседиңиз аябай шум этип аткан болсо дагы, мен дагы шум этеткем убагында, может, бирөөнүн тынчын алгандырмын, ошол нерсе кайтып келди деп мындайча айтканда өзүнөн издейт да баягы лидер адамчы. Анан лидердин азыр мен сиздерге потенциалын түшүндүрөм. Канчалык деңгээлде лидерский потенциалдар бар. Потенциал деген лидердин потенциалы эмне менен аныкталат? Власть, влияние, авторитет, деньги лидерде. Эмне үчүн адамдар бардыгы лидер болгонго умтулат? Мисалы, бардыгы умтулат. 100% адам лидер болгонго умтулат. Нормальный, адекватный адам лидер болгусу келет. Мисалы, кайсыл гана жумушта болбоңуз, ошол жерде руководящий должностьты алгысы келет. Президент болгусу келет, депутат болгусу келет. Больницада иштегендер баары заведующий болгусу келет. Мектепте иштеген баары директор болгусу келет. Садикте иштегендер тоже заведующий болгусу келет. Кайсыл гана жумушта болбосун, ошонун баягы эң патологуна чыккысы келет. Банкта иштегендер банктын руководители болгусу келет. И это нормально, себеби дегенде дарак, мөмөлүү дарак барго, эми мөмөлүү дарак. Ал жөн эле элдер эмне деп коет деп уялбастан уялып отурбайт, анын убактысы жок. Анын принципи ошондой, дарак мөмө бериш керек. Көп мөмө берсе ошончолук жакшы. И жылдан жылга ал көп мөмө берет. Любой эле дарак мөмөлүү дарак. Өрүктү алсак деле. Жылдан жылга өрүк көбүрөөк болуп чоңойгон сайын көп мөмө берет. Адам деле ошондой принцип тандаш керек болот да. Өзү ошондой болуш керек, норме. Көбүрөөк мөмө берүү, көбүрөөк потенциал берүү, көбүрөөк пайда келтирүү чоңойгон сайын. Мисалы, бул жерде мындай установка болгон болсо, менде ошол установка бар эле. Аябай сонун мисал менен мен кетирип берем. Мен көп нерсени кааласам, уят. Мен нафсим тыйышым керек. Мне нельзя много чего хотеть. Мындай өзүм көп нерсе каалаганман, уялчумун да, мындайча айтканда. И так эле бар го үйүм, дагы эле үй аракет кылып атам. И так эле сонун машина минип жүрөм, дагы андан кымбат машина мингенге аракет кылганда мындай уялуу сезими болчу. Жакшы ресторандарда тамактанып алып, өзүмөн өзүм уялып, баягы как бы кымбат ресторанга кирип алып да, мисалы 25-30 миң там обедине кетирип алып, элдер буну биз алып атканда мен болсом обед эле кетирип койдум. Өзүмөн өзүм ушинтип уялып өрчүмүн да, мындай что-то мен багындай слишком эме болуп кетпей атамбы деп, кымбат баалуу бир нерсени алганда уялып өрчүмүн. Анан бул уялууну бир сонун мисал менен кетирдим. Мисалы, эгер сизде ушундай уялуу болсо, плюс басып коебуз. Көп адамда бар, уялат баягы көп тапкандан, аракет кылгандан, көптү каалагандан, каалайт дагы, ошол каалоосунан уялат. Это как бы кандай десем экен, нафсим жаман болуп кетти, мен тыйышым керек, жетет ушул деп мындай өзүн тормозить этет да, мындайча айтканда. Бул тамырдан туура эмес, себеби дегенде жанагы мен көп 1 тонна өрүк берип койдум, кой уят дебейт го өрүк, ал дагы да көп бергиси келет, дагы да көп адамды кубанткысы келет го. Кийинки жылы андан да көп берет. И баягы биз терген адамдар кандай кубанабыз. Ошол өрүк сымал болушу керек, жыңгак сымал болушу керек. И баягы жигит менен кыз элестетиң, сүйлөшүп эле жүрө берсе, үйлөнбөйт эле, небере чеберелүү болбойт эле да, эгер көптү каалабаганда. Жигит
развитияны каалайт, мындайча айтканда өнүгүүнү каалайт. Жанагы кыз менен сүйлөшүп атканда развитие. Биринчиси кыз таанышкысы келет. Таанышкысы келгенден кийин таанышат. Таанышкандан кийин ал кызды жагып калса үйлөнгүсү келет. Үйлөнгөнгө аракет кылат. Колун сурап баштайт. Баягы кыз ынабаса деле ынатат. Гүлдөрдү берип атып, кулагына сулуу сөздөрдү сүйлөп атып ынатат. Анан үйлөнгөндөн кийин деле все, эми үйлөнүп алдым деп жүрө бербестен балалуу болгусу келет. Мындай чоң нерсени каалайт да күндөн күнгө. Балалуу болду, балалуу болгондон кийин неберелүү болгусу келет. Мисалы үй жокпусу үйлүү болоюн дейт, машинасы жокпусу машиналуу болоюн дейт. Эресеттин, жигиттин баягы развитиясы. Неберелүү болгондон кийин чеберелүү болгусу келет. Жанагы үй бүлөнүн өсүүсү мындай карасаңыз тамырдап чоңоюп атканын. Небере чебере болуп чоңоюп бир эле адам канча адамга чоңоюп кетти. Болгону ошол сила развития менен. И это нормально. И адам деле потенциалы өскөн сайын уже потенциалынын обратный сторонасы бул акча, ырыскы да. Кандай түшүндүрсөм экен силерге? Канчалык лидердин потенциалы, навыктары, жөндөмдөрү өскөн сайын, развиваться эткен сайын, мындайча айтканда өнүккөн сайын лидер акча автоматически өнүгүп, акча, ырыскы мындайча айтканда кошо келет да. И это нормально. Мындайча айтканда нормально. Махабат уялбайм дейт. Ну круто, мен уялгандар болсо плюс басып койгула дедим. Уялбагандар, вас поздравляю. Мен просто уялат болчумун, өзүм айтып атам мен. Ким уялса, уялгандар үчүн бул. Уялбайм десеңиз, ну круто, поздравляю, эмне дейин. Мен уялат болчумун. Уялгандар, плюс баскандар азаматсыңар, чындыкты мойнуна алгандар. И потенциал өскөн сайын, бул жерде азыр мен лидерский потенциалды түшүндүрөм. Кандайча өсөт, эмне кылса өсөт лидерский потенциал. Мисалы мына звезда. Звезда бул лидерсиз. И лидердин потенциалы результатка жоопкерчилик алуудан башталат. Өзүнө лично жалгыз өзүн ойлогон, жалгыз ал суроо тууралуу ойлонбопмун, өзүмө жооп бере албайм дейт. Ал суроого ойлонбойсуз, жооп бербейсиз, себеби дегенде ал нерсе келгенде ой башталат. Мисалы мен деле когда я не зарабатывала, андай деле ойлонбойт элем, жөн эле жашай берет элем. Кийин уже көп таба баштаганда, кымбат нерселерди ала баштаганда, действительно ошол нерсени башыма өткөргөндө анан кийин уялуу сезими келди. Анын үчүн практика жүзүндө кылып көрүш керек. Мисалы там пообедать на 25 000. Вот ошондо анан кийин уялуу сезими келиши мүмкүн. Анан барып алып туруп жөнөкөй эле бир платьяны купить за 40-50 000. Ошондо уялуу сезим келиши мүмкүн. Айфонуң иштеп атса деле барып алып туруп $2000 жана $1800 телефонуң алмаштырып алганда анан уялуу сезим келет. Телефонум иштейт эле, эмнеге алмаштырып алдым? Мындай ошол нерсени жасаганда анан уялуу келет. Анан мен деле мисалы жөн эле үйдө отурганда, когда не зарабатывала, анда уялбайт болчумун. Надо это прочувствовать. Мен ошону айтып атам. Мисалы бир үй турган машинаны минип алганда ошондо уялып баштадым. Вот до этого вообще уялбайт элем, анан ойлонбойт элем деле. Потенциал. Все, жазбай тургула, мен аластпай тургула, тема кызык. Медитация жетишпей калабыз. Азыр өзүңөрдүн убактыңарды өзүңөр урдуп атасыңар. Менин убактым эмес, өзүңүздүн убактыңызды урдуп атасыз. Мен аласытканда. Жылдыз бул сиз. Потенциал биздин результатка жоопкерчилик алганга жараша болот потенциалыбыз. Кандайча? Мисалы бир адам өзүнүн результатына гана жоопкерчилик алат, өзүн гана ойлойт. Только өзүн курсаа тойсо, өзүнүн жашоосу жакшы болсо болду, башка эч кимге жоопкерчилик албайт. И ырыскы, мындайча айтканда, тонкий линия болуп Кудайдан ырыскы келет. Жанагы өзүнө жетерлүү гана, жалгыз өзүнө жетерлүү гана ырыскы берилет. И өзүнүн тиричилигине жетет, и башка адамга ашпайт. Себеби дегенде ал башка адамды ойлобойт дагы результатын. Эми результатын дегенде не обязательно там багып акча берип, жок. Сөз менен жардам берип же бир организаторский жактан, кыскасы мындай результатына жоопкерчилик алса болот да, мына лидер. Бул жакын адамдардын результатына жоопкерчилик алды эле, мисалы үй бүлөсүнө.
өзүнөн сырткары үй бүлөсүн ойлой баштады, үй бүлөсүнүн результатына жоопкерчилик ала баштады. Жанагы адам жардам бере баштады, там обязательно акча түрүндө эмес, эми башка жактан да жардам бере баштады. И лидердин потенциалы өстү мына экинчи линияга келгенде. Мындайча айтканда, эки ырыскы канчалык көп адамга жоопкерчилик алса, ошончолук ырыскы көп бере баштайт. Мына 3 адамга жоопкерчилик алды дейли. Мына эркек мисалы да, мурда өзүн эле ойлоп жүргөн, өзүн эле жашоосун ойлогон, анан үйлөнгөндө ал аялы пайда болду, анан 2 баласы пайда болгондо Кудайым уже ар бирине мындай кылып көбүрөөк ырыскы берет. Мурда мына лидер 10 000 тапса, потенциалы, үй бүлөлүү болгондо анын потенциалы 40 000 болуп калат. Эгер жоопкерчиликтүү болсо, конечно. Себеби дегенде Кудай булар ар биринин ырыскысы менен берет. Ырыскы көбөйүп атат. Ошол эле лидер уже бир туугандарына, ата энесине дагы жоопкерчилик ала баштады, жардам бере баштады, кандайдыр бир сөз менен же материально. Эмне кылат? 6-7 адам болсо уже муну көбөйүп чоңоюп кете берет да, жанагы ырыскычы. Анан бул жерде кимдер бар? Там алыс тууган, дос, кошуна. Мисалы өзү домдо жашаса, бир целый домго, мындайча айтканда, или ошол өзүнүн көчөсүнө, или айылына, мындайча айтканда жоопкерчилик ала баштады. И жанагы лидердин потенциалы дагы көп адамга жоопкерчилик алган сайын өсө баштады, көбүрөөк акча таба баштады, ырыскысы чоңое баштады. Тааныбаган адамдар, мисалы биз тааныган, алар бизди тааныбаган адамдар, мисалы звездалардын ийгилигине дагы мындай жоопкерчилик алса болот да, на уровне города мышления, на уровне планеты. Мисалы биз да тааныбайбыз, алар да бизди тааныбайт. Мисалы мына жерде народный магазин ачкан, салон красоты ачкан лидер бул ошол шаардын же өзүнүн көчөсүнүн, ошол айылын каерде ачпасын, канчалык деңгээлде ачпасын, ошол жердеги адамдардын сулуулугуна жоопкерчилик алып атат. Ошол момент түшүндүңүздөрбү? Мисалы ресторан ачса, ошол жердеги адамдардын комфортный тамак жегенине, там эс алуусуна, көңүл ачуусуна жоопкерчилик алып атат. Мисалы айыл деңгээлинде кафе ачкандар же болбосо город деңгээлинде кафе ачкандар же мамлекет деңгээлинде, эмнеде кийинки пропустила, мамлекет деңгээлинде кафе ачкандар. Мамлекет дегенде бул сеть ресторанов. Түшүнгөн болсоңор плюс басып койсоңор болот. Ким түшүнгөн болсо ушул моментте канчалык деңгээлде лидер жоопкерчилик алган сайын, потенциалын өстүргөн сайын ырыскы ошончо келип атат. Көрдүңүздөрбү? Бул ойлонуу мышлениясын чоңойткон сайын. Мисалы Аль-Фараби магазини биздин баардык шаарларда бар. На уровне государства жоопкерчилик алган кыздар, аялдар сонун кийинсин деп ал Турциядан товар ташып, тиктирип аракет кылып атат да. Ошол эле мезгилде өзүн да ойлоп атат. И биздин ушул мамлекеттик деңгээлдеги аялдарды ойлоп атат. Кара Суу ачты, Жалал Абад, Бишкек, Ош баардык шаарларда бар. Народный магазин, Фрунзе магазини, Глобус аябай көбөйүп атат. Пусть адамдар арзан, жакшы качественный продукт алсын деп бизди ойлоп атат, мындайча айтканда, биздин удобствобузду ойлонгон сайын, анын магазини көбөйгөн сайын потенциалы өсүп атат, потенциалы акча менен кайтып атат. Көрдүңүздөрбү? Ырыскысы көбөйүп атат. Мына Макдональдс мисалы дүйнө жүзү боюнча 158 мамлекетте бар. Макдональдс на уровне планеты ойлонгон. Рэй Крок планетаны мен Макдональдс будет по всему миру. Ар бир адам быстрый питание алат. Ар бир адам очередь күтпөйт. Макдональдстын киносун, основательдик кинону көргүлө. Вообще сонун. Өтө мотивационный кино. Ал на уровне планеты ойлонгон. Мисалы Стив Джобс на уровне планеты ойлонгон. Марк Цукерберг дүйнөнүн адамдары мынтип баарлашса, сүйлөшсө, таанышса, баягы биз школда анкета кылып ойнойт элек го класста эле. Ошону эле Марк Цукерберг интернетте чыгарган да. Элестетсеңер, баягы башында ошондой болгон. Там анкетаны толтурасың, таанышасың достор менен. Ошондой эле мааниде ачылган. Кийин уже чоң бизнеске айланып, дүйнөдөгү адамдар тааныштырам дегенде бул чоң бизнеске айланып, миллиардер болуп атат. Көрдүңүздөр? Не миллионер, даже миллиардер. Себеби дегенде планетада миллиард адам бар. Миллиард адамдын удобствосын, миллиард адамдын убактысын ойлонуп, жасап,
бир ошондой технология ойлоп таап атат, көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн Марк Цукерберг миллиардер. Не из-за того, что он там хотел заработать миллиарды, а пайдасын, элдин пайдасын ойлогон үчүн, ошондуктан бул жерде биздин лидерский качествобуз, потенциалыбыз, биздин акча табуу деңгээлибиз, биздин жөндөмдөргө, анан канчалык деңгээлде биз жоопкерчилик ала алабыз, алдык, ошого байланыштуу. Анан ошол потенциалды кантип чоңойтобуз? Ал потенциал адамдарга болгон сүйүүдөн байланыштуу. Эң кызык жери, аябай таң калыштуу жери, биз башка адамдарды канчалык сүйсөк, жүрөгүбүз канчалык чоң болсо, башка адамдарды чындап канчалык жакшы көрсөк, ошончолук биз ошол адамдарга жоопкерчилик алгыбыз келет, ошончолук ошол адамдарга жардам бергибиз келет, ошончолук биздин потенциал лидерский өсөт, и түрдүү идеялар келет жанагы адамдарга жардам берүүчү результатына. Любой, мисалы, тамак аш индустриясы, там мода индустриясы, кыскасы могу жерде идеялар пайда боло баштайт. Биздин жүрөгүбүздө болгон сүйүүдөн байланыштуу. Мага ошол мастер бир атын унутуп калдым. Тониге барганда бир мастер чыкты. Йог. Ал мастерлер 5 экен дүйнө жүзү боюнча. Алар ошол бүт дүйнө жүзүндөгү ошо йогторду үйрөтөт экен. Өтө күчтүү мастерлер, жанагы там бир жактарга барып, жылдап баягы энергетикасын көтөргөн мастерлер, өтө энергетикасы күчтүү. И ошол потенциал тууралуу ошол түшүндүрүп берди. Жүрөгүңөр канчалык жүрөк чоң болсо, ошончолук Кудай рызкы чоң берет. Могу жерден бизге круглосуточно Кудайдын сүйүүсү кирип турат. Ал сиз көрбөйсүз, бирок аны өлчөөчү аппарат дагы бар. Бирок бар нерсе да, бул жок нерсе эмес, бул далилденген нерсе. Кадимкидей мына баштан кирет. Энергия баштан кирип турат. И ал биздин ошол жүрөгүбүздүн чоңдугунан жана кичинелигинен. Канчалык жүрөгүбүз кичинекей болсо, өз деле ойлосок, там үй бүлө өзү ойлосок, ошончолук кичинекей энергия келет. Бул энергия кийин уже акчага айланат да, мындайча айтканда. Ал энергия ырыскы да, мындайча айтканда, жана потенциал. И ал канчалык аз адамды ойлонсок, жүрөгүбүзгө аз адам батса, ошончолук аз болот биздин ырыскыбыз. Канчалык жүрөгүбүз чоң болуп, көп адамдарды батыра алсак, ошончолук чоң болот. Анан надо любить людей десем, кантип башка адамды жакшы көрөсүң, тааныбаган эле адамдарды мисалы кантип жакшы көрөсүң деген ой келди. Мен кантип мен башка адамдарды сүйөм. Мисалы өзүң тууганыңы, бир тууганың, досторуң мындай сүйө аласың, жакшы көрөсүң. Анан тааныбаган эле көчөдөгү адам кантип жакшы көрөсүң да? Мисалы жакшы көрөм деп айтсаң деле жалган да, чынбы? Анан биз медитация жасадык ошол жерде. Баардык адамды сүйүп, ошол жерде 12 000 адам, 12 000 адамды жакшы көрүп, сүйүп, жүрөгүм чоң болуп, нандай болуп кетти да. Медитация аркылуу биз жүрөгүбүздү кеңейтсек болот, энергиябызды кеңейтсек болот. Мындайча айтканда, вибрациябызды өзгөртсөк болот. Вибрация тууралуу мен түшүндүргөнмүн сизге квантовый поледе. Биздин вибрациябызга карап, бизди бөлүштүрөт квантовый поле. Биз эгер вибрациябыз мен көп адамды сүйөм, көп адам жакшы көрөм деген вибрацияда болсок, ошол көп адамга кантип мен жардам берем, кантип жашоосун өзгөртө алам деген идеялар келе баштайт, и сиздин потенциалыңыз өсө баштайт. Анан мен ошол медитацияны жасай баштадым. Үйгө келип уже медитацияны жасагандан кийин прям укмуш, ыйлап, жыргап, адамдын баарын сүйүп калдым. Анан өзүмчө эле отуруп алып, баягы медитацияны жасай бердим. Именно интенсив деген сабактар ошентип идеялар келе баштады. Сен өзүң эле жашооңду өзгөртпө, бирөөнүн жашоосун өзгөрт. Давай сабак ойлоп тап, система түз. Ошентип эле идеялар келип, ушул интенсив башталып кетти. Башында 100-200 адам катышат эле. Кийин чоңоюп, өзүм эле командамы окутчумун. Кийин уже параллельный командалар окуй баштады. Только фабирлик болчу. Анан кийин уже бирөө мактанып калды. Мен олень ачтым. Олениң эмне десем, ИПАР компаниясында иштейт экен, аябай бир күчтүү статусту ачыптыр. Бирдеке олень ачтым деди. Анан мен таң калып калдым. Мен фабрик жөнүндө сүйлөсөм, бул олень ачып атса, демек мен сабактарым башка компанияларга деле пайдалуу болот экен деп туруп, мен фабрик деген сөздү айтпай калдым, только сетевой деп калдым. Анан бир күнү мага жанагы Дубайдагы кыз, Арнелланын интервьюсун ким көрдү? Биз Дубайда жөнөткөм мен ссылкасын. Арнелла жазып калды: Самаржи, мен сиздин сабагыңызга катышып Дубайга барып, өзүм салон иштетип атам, аябай, короче, сонун болуп атат дейт. Анан ал сетевойго эч кандай тиешеси жок кыз го. Демек мен сабагыма сетевойго катышпагандар деле катышат экен, мен сетевой дебешим керек экен, ийгилик максат деп, сабактын потенциалы өсө баштады. Мен общий сүйлөй баштадым. И
өзгөрүп атты, күндөн күнгө өзгөрүп атты, жылдан жылга өзгөрүп атты, айдан айга өзгөрүп атты система. Акыркы система уже баардык адамдарга, домохозяйка, сетевиксиңби, там бизнесменсиңби же вообще крутой миллионерсиңби, неважно кайсыл деңгээлде турасың, жаңы деңгээлге өтүүгө мощный толчок бере турган мотивационный бир сабак пайда болду да. Мен баягы жүрөгүм чоңойткон сайын потенциалым өсүп азыр караңыздар 1.600 почти 2.000 адам катышып атат, VIP менен кошулуп. Күндөн күнгө саны көбөйүп баратат. Кийин уже международный уровеньге чыктык. Казактар катыша баштады, кыргызча үйрөнүп. Казак бауырлар болсо плюс басып койсоңор болот. Россиялыктар катышып, кыскасы баягы мен жүрөгүм чоңойткон сайын, баягы медитацияны жасаган сайын идеялар келе баштады, потенциал өсө баштады. Мен өзүмдүн эле личный опытым айтып атам. Ошондуктан азыр биз медитация жасайбыз. Бул медитацияны жасап жүрө турган болсоңуздар, просто жүрөгүңүз чоңоет, адамдарды сүйүп баштайсыз, и сизге ошол адамдарга жардам берүүчү, адамдарга жашоосун өзгөртүүчү, результатына жоопкерчилик алуучу идеялар келет. Уже бардыр ошол идеялар, может ишке ашыра албай аткандырсыз. Эмнеге дегенде сүйүү жетишсиз мына жерде. Ошондуктан биринчи сүйүүдөн башталат, бардыгы сүйүүдөн башталат. Адамдарды сүйсөк, анан биз адамдарга жакшылык кылайын деп аракет кылабыз. Азыр, как всегда, альфа режимге түшөбүз. Альфа режимге түшүш үчүн эмне кылышты билебиз баарыбыз. Уже билебиз. Давайте помедитируем. Убакыт аз болсо дагы жасайбыз. Ан үчүн альфа режимге киребиз. Альфа режимге кириш үчүн терең дем алабыз. Терең дем алабыз. Терең дем алганда ичибиз менен дем алабыз. Ичибиз менен дем алабыз. Деп ичибизге тартып, демибизди анан акырын чыгарабыз. 4 секундага задержка кылып акырын чыгарабыз. Чатка жазбайбыз, просто түз отурабыз. Омуртка тутуму түп-түз болуш керек. Себеби Кудайдын сүйүүсү ровно бизге кириш керек. Жатпайбыз, отуруп жасайбыз. Расслабленном состоянии. Биз дем алган сайын денеңиздин бошогонун байкаңыз. Булчуңдары бошош керек. Ойду токтотобуз. Эч нерсени ойлонгонго акыбалыңыз жок. Фокус внимание менин үнүмдө, музыкада жана өзүңүздүн дем алууңузда болду. Ойду такыр токтотуңуз, эч нерсени ойлонбоңуз. Ойлонгонго акыбалыңыз дагы жок. Ушунчалык мейлүү, бош абалдасыз. Терең дем алабыз. Булчуңдарыңыздын бошогонун сезиңиз. Саныңыздын булчуңдарын бошогонун, ичиңиздин булчуңдарын бошогонун, бош сонун абалдасыз. Далаларыңыздын булчуңдары бошоду, мойнуңуздун булчуңдары бошоду, башыңыздын булчуңдары бошоду. Бошотуңуз, бошогонун сезиңиз. Сиз дем алган сайын булчуңдарыңыз бошойт. Терең ичибиз менен дем алабыз. Вдох, акырын чыгарабыз, выдох. Бул медитациядан сонун жыйынтык алам деп ниет коюңуз. Кудайдын сүйүүсүн унутпайбыз. Башыбыздан кирип, биздин ичибизди толтуруп, ар дайым бизди жууп турат. Жана колубуздан чыгып кетет да жанагы сүйүү. И ушул колубузду мындай кылып алабыз дагы. Мындай кылып эки колуңузду алыңыз дагы. Ортосуна, колуңуздун ортосуна эң жакшы көргөн, эң сүйгөн, эң жакын адамыңызды коюңуз, бир адамды. Балаңыз болушу мүмкүн, ата-энеңиз, апаңыз, атаңыз, жолдошуңуз, сүйгөнүңүз, неважно, кимди эң жакшы көрөсүз, эң жүрөгүңүз менен элжирип, жаныңызды бергенге даяр адам. Колуңуздун ортосуна коюңуз, элестетиңиз, ал кичинекей болуп калды, ошол колуңуздун ортосунда уктап жатат азыр. Ал бирок сиздин сүйүүңүздү сезет. И кайталайбыз артынан. Мен сени сүйөм. Мен сени чексиз сүйөм. Сени жакшы көрөм. Сенин жашоомдо бар экенине чексиз ыраазымын. Мен сени ар дайым сүйүүгө даярмын жана менин сүйүүм сенин жашооңо жакшы таасирин тийгизсин. Менин сүйүүм сага үмүт жарыгын берсин. Менин сүйүүм сенин ден соолугуңду оңдосун. Менин сүйүүм сага дем күч берсин.
Сенин жашооңдун баардыгы ар дайым жакшы болушун чын жүрөктөн каалайм. Ошондуктан баардык күч аракетимди жумшайм. Сени бактылуу кылыш үчүн, ден соолукта кылыш үчүн, сенин максаттарыңа жетиш үчүн мен баардык күч аракетимди жумшайм. Сенин туруш турпатың менен сүйөм. Толук кабыл алам. Сенин жашоомдо бар экениңе чексиз ыраазымын. Дал мага ылайым сени мага жөнөткөнүнө ыраазымын. Менин жашоомдо бар экениңе ыраазымын. Сени ушунчалык жакшы көрөм. Элжиреп жүрөгүңүз менен жакшы көргөнүңүздү билдириңиз. Ал сиздин сүйүүңүзгө бөлөнүп жыргап атканын элестетиңиз. Ошол эле мезгилде терең дем алганды унутпаңыз. Максималдуу сүйөбүз жанагы адамды. Беребиз сүйүүбүздү, аябайбыз. Жүрөгүбүз да канчалык сүйө берсе, баарын беребиз. Мен сага баарын бергенге даярмын. Эмнем болсо жанымы да бергенге даярмын. Сен үчүн баарына даярмын. Сени өтө жакшы көрөм. Эми ортодо колуңуздун чымыраганын сездиңиз. Эми колуңуздун ортосунда шарды элестетиңиз. Сиз төрөлгөн шаар или сиз төрөлгөн айыл, кайсыл жерде төрөлдүңүз, ошол жерди элестетиңиз. Ар бир булуң бурчуңун изилдеп чыгыңыз. Дарыяларын, тоолорун, дарактарын, жаныбарларын, адамдарын, архитектураларды полный камера үстүдө болгондой карап, дрон менен жүрөсүз да шаарды мындай изилдеп чыгыңыз или сиздин айылыңызды. Ушунчалык керемет, кол жерде төрөлгөнүңүзгө суктаныңыз. Сыймыктаныңыз, жана сүйүп баштайбыз. Жанагы өзүнүн айылды же болбосо шаар, не важно. Колуңуздун ортосунда турат жанагы шаар же айыл. Сүйүп баштайбыз. Ар бир булуң бурчуңун, ар бир дарагын, дарыясын, абасын, тоосун, ошол биздин шаарыбыздагы. Элжиреп жакшы көрөбүз. Менин сүйүүм ошол шаарым өнүгүшүнө жардам берсин. Шаарымды ушунчалык жакшы көрөм, сүйөм. Шаарымдын ар бир тургунун жакшы көрөм. Кумурскасынан баштап ар бир жаныбарын жакшы көрөм. Шаарыбызда жашап жаткан ар бир тургунду жакшы көрөм. Эшикте турган, саартан бери үшүп, эшикте туруп биздин сактап турган, жол эрежесин бузгандан сактап турган гаишниктерди сүйөм. Биздин ден соолугубузду оңдогон ар бир больницада иштеген медсестраларды сүйөм. Алар ушунчалык мээримдүү, аз зарплатага болсо дагы иштеп бизди, ден соолугубузду карайт. Врачтарды сүйөм. Саартан кечке иштеген базардагы, эшикте турган базардагы базарчыларды сүйөм. Алар кышты кыш дебей, жайды жай дебей, ден соолугуна карабастан ушул бизди ойлоп, бизге бир товар болуп калсын деп сатып отурушат. Ошолорду сүйөм. Таң атпай эшикти тазалап, биздин тазалыгыбызды ойлогон тазалык кызматкерлерин сүйөм. Банк кызматкерлерин, бүт кандай кызматкерлер болсо эстейбиз, сүйөбүз баарын. Пожарниктерди, дыйкандарды, бизге фрукты овощи берген, жер жемиштерди берген дыйкандарды сүйөбүз. Ар бирин элестетебиз, кыйналып иштеп жүргөн. Алар дагы кичинекей болгон. Алар да бөбөк болгон. Алар да кыялдары болгон, алардын да максаттары болгон. Алар дагы бирөөнүн кичинекей баласы болгон, сүйүктүү баласы болгон. Азыркы учурда алар дагы бирөөнүн атасы, бирөөнүн күйөөсү, бирөөнүн баласы, бирөөнүн ишенген адамы. Алардын дагы бир кыялы бар, максаты бар. Алар дагы жакшы инсан. Мен аларды чексиз сүйөм деп сүйүүңүздү билдириңиз. Ар бир адамды, ар бир жаныбарды, ар бир мышык, ит, нелер бар биздин шаарда, баарын сүйөбүз. Жана биздин сүйүүбүзгө эң муктаж болгон бөбөктөрдү сүйөбүз. Мектепте окуткан мугалимдерди сүйөбүз, биздин балдарды окуткан мугалимдерди. Анан биздин биздин сүйүүбүзгө муктаж болгон жетим жесирлерди сүйөбүз. Аларды биз сүйбөсөк ким сүйөт? Алар дагы сүйүүгө муктаж. Биздин сүйүүбүз аларга үмүт болсун.
Биздин сүйүүбүз аларга нур болсун, ишеним берсин. Алардын сезип атканын байкаңыз, кадимкидей түдөн бир сүйүү келип жүрөгүн жылытканын сезиңиз. Ата энеси таштап кеткен жетим балдар, аларды биз сүйбөсөк ким сүйөт? Балдары таштап кеткен карыяларды сүйөбүз. Сүйүүгө муктаж адам, жалгыз калган, ооруп жаткан, больницада жаткан, жашоодон үмүтүн үзгөн, кыйналып жүргөн бүт бейбечаралардын баарын сүйөбүз. Көчөдө калган бомж, үйү жок калган бомждарды сүйөбүз. Аларды биз сүйбөсөк ким сүйөт? Алар дагы бир максаты бар, кыялы бар. Алар дагы адам. Алар дагы Кудайдын сүйгөн пендеси. Болгону сүйүүгө муктаж. Терең дем алганды унутпайбыз. Эми колуңуздун ортосунда планетаны элестетиңиз. Жер планетасы топ-томолок жап-жашыл болуп, колуңуздун ортосунда турат. Жер планетасы ар бир океанды сүйөбүз, ар бир деңизди сүйөбүз, ар бир тоону Аллахым жараткан жете аламдын, космостун баарын сүйөбүз. Жылдыздарды, күндү, бүт планеталарды. И ошол планеталардын арасынан жерди тандап алып, жерге өзгөчө сүйүүбүздү беребиз. Жерде болуп жаткан бүт кубулуштарга, жамгыр жааганына, кар жааганына кубанабыз, сүйөбүз. Ар бир кубулушка ыраазы болобуз. Ар бир даракка, ар бир сууга, дарыяга, ар бир шаркыратмага, ар бир вулканга, Кудайдын кереметине, ар бир кереметине таң калып сүйөбүз. Кумурскадан баштап пилге чейин сүйүп чыгабыз. Жаныбарлар. Жана ошондой эле ошол жерде жашап жаткан адамдарды, планетада жашап жаткан 4 түрдүү расанын баарын сүйөбүз. Негроид, монголоид, европоид баарын сүйөбүз. Жана ошондой адамдардын бардыгын, бүт жашаган адамдардын бар, дүйнөдөгү жашпаларды, дүйнөдөгү врачтарды, дүйнөдөгү гаишниктерди, дүйнөдөгү парарниктерди, дүйнөдөгү музыкант, автор, ырчы, тамада биздин жашообузду оңойлоштурган, биздин жашообузду кызыктуу кылган, биздин жашообузга пайдасын келтирген, келтирбеген, жөн эле жүргөн адамдардын бардыгын сүйөбүз. Элжиреп жүрөгүбүз менен жакшы көрөбүз. Айрыкча сүйүүгө муктаж болгон адамдарды сүйөбүз. Дүйнөдөгү атасыз, ата энесиз калган жетим жесирлерди, жалдырап сүйүүгө муктаж болуп турган адамдарга сүйүү жөнөтөбүз. Жалгыз калган, бирөө таштап кеткен, ооруп калган, үмүтсүздүккө кабылган адамдардын баарын сүйөбүз. Көчөдө калган, үйү жок калган бомждарды, балдары таштап кеткен карыяларды. Алар жалдырап сүйүүгө муктаж. Биз сүйбөсөк ким сүйөт? Чындап элжиреп жакшы көрөбүз, сүйүүбүздү беребиз, максималдуу беребиз. Биздин сүйүүбүз аларга нур берсин, ишеним берсин. Канчалык жүрөгүңүз чоңоюп, тоодой болуп, элжиреп турганыңызды байкаңыз. Ушунчалык жүрөгүңүз сүйүүгө толду, колуңуз кеңейип кеткенин байкаңыз, колуңуздун чымырап атканын байкаңыз. Бул Кудай азыр бизге мощный поток сүйүүнү бере баштады. Биз бөлүшкөн сайын бизге көп берет. Байкаңыз, канчалык деңгээлде чоңоюп, өзүңүздөн өзүңүз чыгып кетейин деп атканыңызды байкаңыз. Бул толук кандуу чоң сүйүү. Биз аркылуу берилген сүйүү. Потенциал, жоопкерчилик. Ошондой тоодой жүрөгүбүз бар экенин, ошончо миллиард, 7,5 миллиард жүрөгүбүзгө батырылганыбызга, ошончо жер планетасын, космосторду жүрөгүбүзгө батыра алганыбызга ыраазычылык. Кудайга ыраазычылык. Мен өзүмдү сүйөм, мен адамдарды сүйөм, мен жаратылышты сүйөм, мен Аллахты сүйөм. Аллах жараткан ар бир нерсенин баарын сүйөм. Кудайды сүйөм, чексиз ыраазымын ушул күнүмө, отурганыма, ушул медитацияга. Жүрөгүмө бардыгына ыраазымын. Биздин сүйүүбүз менен жер бөлөнүп, бир башкача түскө өзгөргөнүн байкаңыз. Кадимкидей азыр канчалаган адамдар сүйүүбүздү сезгенин байкаңыз. Биздин сүйүүбүз аларга жетти жүрөгүнө. Алар бейпитчилик, токчулук,
ишеним сезип калышты. Терең дем алабыз жана медитациядан чыгабыз. 5, 4, 3, 2, 1. Мен ар дайым ыйлайм бул медитацияда вообще сонуна жагат. Ким жасады, ким ыйлады, кимдин жүрөгү чоң болуп кетти, ким байкады. Баягы кичинекей болчу мынтип отурганбыз, кийин уже шаар дегенде дагы өзүң колуң өзүңчө эле чоңоюп, мен билбейм, мынантип калдым бир жолу акырында, эфирдин акырында колум чоңоюп, мына жеринен зырылдап бир нерсе чыкканы билинет, постоянно билинет. Прям чоңоюп кетет, жүрөгүм мээден чыгып кетейин деп өзүм расширение болгонун сездим. Мощный медитация, мощный. Эгер бул медитацияны жасай берсек, биздин жүрөгүбүз чоңойот, вибрациябыз өзгөрөт. Квантовый поле бизде өтө бир пайдалуу, өтө бир сонун бир должностька коет, мындайча айтканда ошончо адамды результатына жоопкерчиликти ала турган. Башка адамдарды сүйүштү үйрөндүңүздөрбү? Мен башка адамдарды сүйүш керек дегенде мен такыр түшүнбөйт элем. Кантип мен сүйөм тааныбаган адамды. Ушул медитациядан кийин чындап башка адамдарды сүйүп калдым. Ошон үчүн мен эртең менен силерди сүйөм дегенде мен чындап айтып аткан болом. И действительно сиз бүгүн баарын сүйүп, прям жүрөгүңүз толкуп эшикке чыкканда дагы баарын сүйүү менен карап каласыз. Бардык адамдарды. Себеби дегенде ал адамдарда бирөөнүн баласы, бирөөнүн атасы, бирөөнүн аялы кичинекей болгон, кадимкидей баягы адамдарды элжиреп, эч кимге жамандык каалабай, только жакшылык каалап каласыз. Ушундай өзгөрөсүз. Канчалык деңгээлде жүрөгүңүз чоң экенин байкадыңызбы? Сизге ичиңизге жер планетасы батат даже. Сүйсө болот окшойт дейт. Бул бир эле медитацияда сиз ушундай сонун результат алдыңыз. Эми бул медитацияны күндө жасай турган болсоңуз, жүрөгүңүз просто чоңоюп, байкап көрсөңүз, уже 1 жылдан кийин сиздин потенциалыңыз, тапкан кирешеңиз, акчаңыз 10 эсе, 20 эсеге көбөйөт. Канчалык чоңойто алсаңыз жүрөгүңүздү. Рахмат барыңыздарга катышканга. Онлайн катышкандар азаматсыздар. Эми эртең көрүшөбүз. Москвага кетпедиңиз, кетебиз. Бүгүн кеч кетебиз. Мен кечээ эфирде айткам, кеч кетебиз деп. Бүгүн кеч кетебиз. Түнү. Эртең саат канчада каерде болуп калам билбейм. Бирок эгер кокусунан жолдо болуп, там неудобно болуп калса, возможно, запись жиберип калышым мүмкүн эртең, бирок аракет кылам мен түз эфирге чыкканга, Москвадан түз эфирге чыкканга саатын айтам. Себеби дегенде саат түнкү 1-де учат экенбиз, саат канчада каерде болом мен билбейм. Ошон үчүн пока айта албайм саат канчада эфир болот, бирок заранее 1-2 саат мурун жазып коем. Түз эфир интенсив үчүн саат мынчада, VIP үчүн мынчада болот деп айтып коем. Бүгүн VIP эфир кеч болот. Эртең уже график түзөбүз, ошол Москванын сааттарына карап, өзүмдүн графигиме карап. Хорошо? Баарыңарды жакшы көрөм. Пока.